салам Баластан. Мен Алиева Малика, 9 жаштамын. Нарым шаарынын Абдыкадыр Садыков атындагы орто мектебинин 5-классынын окуучусумун. Мен үй бүлөдө 5 бир тууганмын. Жана 4-сүмүн. Ооба, Баластан сынагына катышууну чечтим. Өзүмө жана башка катышуучуларга ийгилик каалайм. Желпингич жомогу. Байыркы заманда жаш койчу жашаптыр. Бул жигит абдан сүйкүмдүү болгону менен чөнтөгү абдан аябай эле жука экен. Бир күнү кокустан айылдын картаң балыкчысынын кызын көрүп калат. Аны көргөн соң ашык болот. Кызды күндүзү кыялданып, түнкүсү болсо түшүнөн көрөт. Кыз да ал жигитке ашык болот. Бат эле алар баш кошууну ойлошот. Кыздын атасы кызын улгайган бай соодагерге турмушка бергиси келип, соодагер менен баш кошсоң, биздин да абалыбыз оңолот кызым. Мындан кийин ал койчу менен жолукпайсың дейт. Кыз боздоо ыйлайт. Жигит буга мындай абалга чыдабай, ал жерден башка жака көчүп кетет. Баратып, чытырман токойго туш келет. Караңгы киргендиктен түндү өткөрүү үчүн дарактын көндөйүнө жайгашат. Түн бир окумда ызычуу угулат. Көңдөйдөн башын чыгарып караса, ак чачтуу токойдун аждары улгайган адамды кармап алып, даракка байлап жатып, сени жейм, менин эртең мененки тамагым болосуң, дейт да аждар уйкуга кирет. Анын коңуруунан токой жаңырып кирет. Баякы койчу акырын барып, карыяны бошотуп жиберет. Карыя жигитке ыраазычылыгын берип, өмүрүмдү сактап калдың балам. Сага бул желпингичти берем. Муну менен кимди 3 жолу желписең, ошол замат жашара түшөт дейт. Жаш койчу аябай сүйүнүп, кайрадан үйүнө жөнөйт. Айылдын кире беришинен токойго бара жаткан адамдарды жолугат. Көрсө, кыз баякы соодагерге турмушка чыгып, той болуп жаткан экен. Тойго улгайган соодагер аран басып жаткан экен. Тойго улгайган соодагер аран басып баратат. Кыз болсо абдан сулуу, каалоосуз турмушка чыгып жатканы көрүнүп эле турат. Жаш койчу: менин сүйгөнүм бактылуу болсун, улгайган соодагерди жаш жигитке айландырайын деп 3 жолу желпийт. Соодагер бурул чачтуу, карарып, бетиндеги бырыштар жоголуп, жап-жаш жигитке айланып чыга келет. Ач көз соодагер буга да ниет кылбай, койчунун колунан желпингичти жулуп алып, өзүн желпип чыгат. Дагы жашаргым келет, дагы жашаргым келет деп кыйкырып, ошондо ал сөмөйүн оозуна салган кичинекей бөбөккө айланып калат. Айылдыктар муну көрүп, эми муга аял эмес, тарбиячы керек дешет. Ошондон кийин кыз андан кутулуп, жигитке турмушка чыгып, алар ошентип
бактылуу жашап калышат. Салам, мен кичине кезимден бери космонавт болгум келет. Асманга учуп, ай жылдыздарга баргым келет. Мен кичинемде апаман кантип асманга жетем десем, ал үчүн космонавт болушум керек деди. Ал эми космонавт болуш үчүн жакшы окушум керек деп айткан. Ошондон бери мен жакшы окуганга аракет кылам. Жакшы окуп, жакшы ийгиликтерге жетип, Кыргызстандан чыккан космонавт кыз болгум келет. Кыргызстандын желегин айга учуп барып, айдын үстүндө желбиретким келет. Дагы мен Кыргызстанымдын өнүгүү өсүшүнө көптөгөн салымды кошкум келет. Ал үчүн мен ата-энемдин, эже агайларымдын айткандарын угуп, сабактарды жакшы окуп, тартиптүү, адептүү болушум керек. Мен бул кыялдарыма буюрса сөзсүз жетем. Сардалгыз, сен да жалгыз, мен жалгыз. Берейна десем алтаңгыз, бере албадым сардалгыз. Өтүңдүн өкчөсү кылдан бекен сардалгыз. Экөөбүздүн ортобуз азымдан бекен сардалгыз. Өтүңдүн өкчөсү кылдан бекен сардалгыз. Экөөбүздүн ортобуз азымдан бекен сардалгыз. Көк аттың куйругуна күмүш десем кылга окшойт. Экөөбүздүн ортобуз күнчүлүк десем майга окшойт. Ак боз аттың куйругу алтын десем кылга окшойт. Экөөбүздүн ортобуз айчылык десем жылга окшойт. Ак боз аттың куйругу алтын десем кылга окшойт. Экөөбүздүн ортобуз айчылык десем жылга окшойт. Көгөбүздү кубалап мен олуп